Биздин жерибизди жөн эле тартып алып атышат. Бул жер деген Токой чарбага караган жер деген негиз менен сотко чакырылдык. Биз бул жердин баардыгын мыйзам жолунда алганбыз. 7 айдан бери соттошуп келатабыз. 6 жеке менчик жокко чыгарылган. Биз сизди бул бийликкелерди аябай жакшы деп үмүттөнүп эл колдодук. Биз бул жерге деген акчаларыбызды киргиздик. Раз начали этот процесс будет доведен до конца. Бардыгы закондун негизинде өзүңөрдүн аткаруу бийлигиңердин өкүлдөрү берип атат айыл өкмөт. Сиз эми буга жеткирбей өзүңүз карашыңыз керек. Кол астыңыздагылар начар иштеп атат. Биз сизди соц тармактардан көрүп турабыз. Нерсе мындайча айтканда бизге бумага катары эле берип койгондой да. Силердин бийлигиңерге, силердин болгон кылып аткан политикаңарга ишенүү кайда эмес? Бул мамлекеттик кызыл китеп деген кылам сайын эле өзгөрүп, бир өкмөт келсе бири өзгөртө бергидей нерсе эмес да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Эмне кылышыбызды деле билбей калдык. Бизге жардам берүүңүздү суранабыз, урматтуу президент. Бишкектин четинде жайгашкан Садовое айылынын тургундары колунда кызыл китептери турганына карабай, жеке менчиктери жокко чыгарылып атат деп чекит медиага кайрылды. 2025-жылы жер сатып алып, өзүмө жеке турак үй куруп кирдик. Киргенден кийин эле бизге соттон чакыруу келди. Эмне негизинде десек, бизди биринчи суу бул жер деген Токой чарбага караган жер деген негиз менен сотко чакырылдык. Сотто биз бардык документтерди ал Водокачканын территориясы бөлөк, биздин территория трансформация болгон жер экенин далилдей турган, сууга эч кандай тиешеси жок справкалардын баарын документтерди толук алып барып бердик. Ошого карабастан бизге сот чечими мэрия тарапка чыгарып берди. Биз биринчи соттон утулдук, мындайча айтканда. Экинчи сотко эми кайра арыз жаздык. Биздин бул кызыл документти мамлекет өзү эмне үчүн берет? Биздин ушул жеке менчикти коргой турган документ. Биз ушул документтин негизинде сатып алып, өзүбүздүн үйүбүздү курдук. Азыр болсо бизди ушинтип сотко чакырып, 7 айдан бери соттошуп келатабыз. Бул кызыл китеп берилгенден кийин бул жер биздики болуш керек да, эми мындай болбойт. Бул деген тартипке туура келбейт. Ошону айтып коеюн дедим эле. Биз мыйзамды бузган жокпуз. Балким бир өкмөттүн подразделениясы балким мыйзамды бузгандыр. Биз ага биле албайбыз. Биз өкмөттө иштебейбиз. Биз карапай адамбыз. Анан күнөө бизде болбогондон кийин биз чын жолу менен алсак, көп жылдан бери биякта жашап, бүт баардыгын свет, газ, бүт баардыгын жасап өткөзсөк, анан бул кандай, бул туура эмес да. Компенсация жөнүндө бир да суроо көтөрүлгөн жок. Биздин жерибизди жөн эле тартып алып атышат. Биз бул жердин баардыгын мыйзам жолунда алганбыз. Соттун чечими менен убагында айыл өкмөт тарабынан берилген 6 жеке менчик жокко чыгарылган. Ал эми жерди документтештирилген Аламүдүн айыл өкмөтүнүн кызматкерлерине коррупция беренеси боюнча кылмыш иши козголгон. Кызыл китепти алып биз үйлүү болуп сүйүнүп кредитке строй материалдарды алганбыз. Дагы деле кредитибиз бүтө элек биздин. Жердин кредиттери, строй материалдын кредиттери деле бүтө элек. Биз эми кредиттерибизди бүтөлү десек, сот бизди шаштырып чакырып жатат. Сотко төлөйбүзбү, адвокатка же биз кредит төлөйбүзбү? Бизге аябай кырдаалуу зор. Эмне кылышыбызды деле билбей калдык. Бизге жардам берүүңүздү суранабыз, урматтуу президент. Баарыбызда кызыл китебибиз бар. Биз айдоо жерге үй салган жокпуз, жолго чыккан жокпуз. Баарын мыйзам чегинде госрегистрдин кызыл китептерин өткөрүп алып жашап атабыз. Анан бизге соттон келип атат. Адвокат жалдагыла дейт, болбогон шылтоолор менен бизди кууп чыгарган жатат. Анан сиз эми буга жеткирбей өзүңүз карашыңыз керек. Кол астыңыздагылар начар иштеп атат. Биз сизди соц тармактардан көрүп турабыз. Сиз айтып атасыз, эгер жолго чыккан болсо, магазиндер туура эмес салынса, имуществосын төлөп берип, компенсация кылып, анан кийин бузгула деп атасыңар. Ал тууралуу болбойт атат. Ал тууралуу начар иштеп атат мэриялар. Аким, айыл башчы эч ким иштебей атат. Биз сизди бул бийликкелерди аябай жакшы деп үмүттөнүп эл колдодук. Анан азыр сиздин кол астыңыздагылар өтө начар иштеп атат. Ушуну карасаңыз, жакшы тартипти күч алдырсаңыз, бул жерде инвалидтер бар, мына ар бир семьяда 5-тен 6-дан бала бар. Мына көрүп тургандай 80-85ке чыкты мына аталарыбыз. Бул кызыл китеп сыртында жазылып тургандай эле жер участогуна болгон жеке менчик укук жөнүндө мамлекеттик акт деп сыртында жазылып турат. Бирок бул жазылып турган
нерсе мындайча айтканда бизге бумага катары эле берип койгондой да. Биздин кызыл китебибизди сот аркылуу эле чечимди жокко чыгарып, мыйзамсыз берилген деген негиз менен бизди сотко чакыруу келип жатат. Мыйзамсыз берилген деп айыл өкмөт убагында мыйзамсыз берилген дейт. Бул айыл өкмөттү биз шайлап же биз ал айыл өкмөттү бийликке алып келип отургузган эмеспиз да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул бир айыл өкмөт жоюлуп, биз шаарга карап, мэрияга карагандан кийин эле бул жерде мурунку иштеп кеткен айыл өкмөт туура эмес берип таштаган, туура эмес токтомдун негизинде берилген деген негиз менен бизди сотко чакырып, 7 айдан бери бизди кыйнап келатат. Эмне үчүн биз бир мамлекеттик ишмер ката кетирсе, жеке карапайым элдер биз азап тартышыбыз керек. Биз бул жерге эмне деген акчаларыбызды киргиздик, эмне деген үйлөрүбүздү, менеттерибизди кылдык. Мына ар бирибиздин үйүбүздө бирден оорукчан адамдар бар. Сизге кайрылабыз. Ушуну адилеттүү чечим чыгарып бересиз деген. Бул мамлекеттик кызыл китеп деген ылам сайын эле өзгөрүп, бир өкмөт келсе, бири өзгөртө бергидей нерсе эмес да, урматтуу Садыр Нуркожоевич. Бул мамлекет ушул сыртында жазылып тургандай эле биздин жеке укугубузду ким коргойт? Адилеттүү чечип берүүңүздү суранабыз. Бизге бул кызыл китепти биз өзүбүз бир жерге барып жасап алган эмеспиз. Бизге муну айыл өкмөт, мэрия, прокуратура текшерип, бардын ген планын түзүп, бардын мыйзам чегинде бизге кызыл китепти берген. Биздин суранычыбыз бул кызыл китепти берген адамдарды текшерсеңиздер. Убагында бизге бул кызыл китепти айыл өкмөт берген. Азыркы учурда биздин проблемабыз убагында айыл өкмөт берген жерде как будто биз өзүбүз басып алгандай кылып, бизди ушундай бир күнөөлүү адамдай көрсөтүп атат элге. Биздин суранычыбыз убагында берген кызыл китепти айыл өкмөттү, прокуратура, мэрия кылган бир чоң проблеманы карапайым элдин желкесине ийилип атат. Силердин билигиңерге, силердин болгон кылып аткан политикаңарга ишенүү кайда? Мисалы, карасаңыздар, ушул мамлекет берип атат. Чынбы? Мамлекет берип атат. Эмне үчүн кайра өзүңөр ушуну жокко чыгарып атасыңар? Эмне үчүн? Бул жерде элдер деген тартып алган жери жок, өзүнчө келип базып алган жери жок. Бардыгы закондун негизинде өзүңөрдүн аткаруу бийлигиңердин өкүлдөрү берип атат айыл өкмөт. Кайра келип туруп, эмне үчүн буну мамлекет кайра жокко чыгарып алып атат? Макул алган учурда ушунча жерде мынаки карылар, картаңдар, майыптыгы барлар бар экен, жаш балдар, булар көчөдө калган атат. Буларга компенсация же болбосо көлөмтө төлөнбөсө, жөн эле келип алып койсо. Хотя бы ошо көлөмтөнү төлөш керек да. Булар көчөдө калбаш керек. Эмкиде шайлоого катышсаңар, силерге ким ишенет? Ким шайлайт силерди? Ошон үчүн өзүңөрдүн закондун негизинде ушуларды так чечип беришиңерди суранабыз. Тургундардын жаңы башкы планга ылайык бул аймакта жаңы үйлөр болушуна тоскоолдуктар жок экенин айтышат. Мындан тышкары, соттун сурам каты менен жер ресурстары, кадастр, геодезия жана картография боюнча мамлекеттик агенттиктин жообуна ылайык Аламүдүн айыл өкмөтү берген жер тилкелер калк жашай турган жерлер категориясына кирери маалымдалган. Если бул жер аябай эле Кыргызстанга керектүү болсо, пожалуйста, алсын, бирок ушундай түшүнүк бар, моральный ущерб, компенсация деген түшүнүк бар. Ошонун баарын бизге мыйзамдын чегинде чыгарып берсе, биз элдин баары макулбуз ошого. Карапайым эл кайра адвокат жалдап жүгүрүүгө биздин эч кандай эмебиз жок, шартыбыз жок. Сизден суранабыз, ушуну адилеттүү чечим чыгарып берет деп. Садовой айылынын тургундары 11 майда мэр Айбек Жунушалиевдин шаар тургундары менен болгон жолугушуусуна катышып суроолорун берген. Ушул маселе, ошол Садовой деген айылда 15 үй бүлөнү 2023-2024 чыккан токтомдору менен мына кызыл китептер бар. УКызы 1999-жылы УКызы сотко берген. УКызы сотко берген. Сиздердин карамаңызда УКызы сотко берген, мэрияны берген да. Ушул токтомдор ичинде токтомдор жараксыз деп. Буну айыл өкмөттөн чыгарган токтомдор жараксыз деп берген сотко. Азыр ответчик мэрия болуп атат, айыл өкмөт чогулуп кетти да, Аламүдүн айыл өкмөтү. Эки ортодо булар кыйналып атат, жашоочулар ошол жерде. Кызыл китебинин токтомдору жараксыз болуп. Саламатсыздарбы, урматтуу тургундар, мен маалымат кетейин. Бул үйлөр боюнча прокуратура тарабынан представление келип түшкөн. Ошону алкаганда УКызы сотко берген. Жана сиз айтып жаткан жер боюнча Айбек Жанышбекович менин жерине чыгып келгем.
бул айыл чарба багытында жер, достук айыл өкмөтү менен Аламин айыл өкмөтү ортосунда болуп жаткан жер болчу. Өз учурунда Аламин айыл өкмөтү тарабынан чечимдер чыккан, жеке турак жайга берилсин деп. Бирок АТР алкагында бул шаардын жеринде эмес, достук айыл өкмөтүндө калган. Ошол жер боюнча болуп жатат. Аны биз толугураак иштеп чыгалы. Бирок бүгүнкү импанда сырткы жер бойдон калган. УКЗ боюнча айтып кетсеңиз, УКЗ боюнча. УКЗ боюнча прокуратура органдарынан представление келип түшкөн. Биз прокуратура органдарынан мен да өзүм кайрылгам. Ошо сунуштаманы токтотуу боюнча мен кабыл алма силер келгенсиңер. Мен ошол жерде тапшырма бергем. Биз жеке турак жайларды бузбайбыз. Ошол бойдон каласыңар. Себеби дегенде мына жүрүп жатканына байланыштуу деп. Рахмат. Я вот хотела, вопрос у меня такой. Можете ли вы посодействовать в том, чтобы УКЗ отозвала свой иск? Так как все правомерные документы у меня на руках. И когда УКЗ подавала иск, они собрали весь земельный кодекс в этом иске. Но чему он не соответствует действительности. Все справки я собрала. Но суд, к сожалению, вынес решение не в нашу пользу. У меня сейчас также проживают двое моих соседей. Нас трое. Повторяюсь, вот видите, даже в нашей дискуссии вы всегда отказываетесь слушать, только свое говорить. Сегодня, если УКЗ, они начали этот процесс, он был в рамках законодательства и приведения соответствия с законодательством. Они раз приняли такое решение, мы должны уже руководствоваться теми решениями, которые вынесет суд. Поэтому я не могу и не уполномочен останавливать действия управления капитального контроля землепользованием, да, за землепользованием. Поэтому они, раз начали этот процесс будет доведен до конца. Мы будем ждать решения суда. Там есть дома 63-го года постройки. Вот, допустим, мой дом, постановление в 1999 году было выдано, постановление. Красная книга в 2015 году. Мы никаких законов не нарушали, ничего абсолютно. Все было получено законом. У вас построение же есть, да? Да, естественно. 27 лет уже дом стоит на том месте. На сегодняшний день в рамках земельной амнистии, вы будете рассматриваться в рамках земельной амнистии, и, соответственно, мы эти дома не будем и не планируем на сегодняшний день сносить. Ведется дело производства в судах, административные дела идут. Помимо этого, у нас я вам так объясню, земли давайте. Это приусадебные участки у всех. Мы сделали все запросы, и дело было возбуждено вообще по другому вопросу, что мы находимся на территории артезианской скважины. Это не соответствует. Мы сегодня сделаем так. На сегодняшний день в рамках действующего законодательства к нам поступило соответствующее представление правоохранительных органов. В суде, судебное производство останавливать мы не уполномочены и не имеем соответствующих полномочий. На сегодняшний день эти судебные разбирательства должны пройти все свои процедуры и этапы, и по итогам принятого решения мы будем уже определять свои дальнейшие действия.